Ана жоқ, мына кішкене көз жанды қылып, анда қылып, азырча шуны тұрып тұралчы баяғы базардан бала мына патинканы кийип турчу, күзгө чейин да бир нерсе болот. Анысы күзгө жетпей айрылып калат деген сөз да. Каракулча районунун Октябрь айылындагы Бешик каналынын ичи толуп, суу жеткирүүдө көп кыйынчылыктар жаралып келчү. Азыркы учурда каналды реабилитациялоо иштери башталып, 3/1 бөлүгүнө бетон аралашмасы куюлуп, канал калыбына келтирилди. Аталган жай менен өкмөттүн Оштогу өкүлү таанышып, тиешелүү жетекчилерге тапшырмаларды берди. Аларды кеңейтпесе, каналдардагы неэффективдүү болуп калат. Суу талаш тартыш болушу да мүмкүн. Тигил о аягына жетпей да калышы мүмкүн, туурабы? Илгери кетме менен ушташкан күндөр болгон да. Суу жетпей калган. Ошол жактарын эсептелди деп атканым да, ушул канал канча пайда келтирет. Эми эсептеп койсоң оңой эле да, мынанча жер сугарылат, мынанча нерсе өндүрүлөт. Багыл биздин агрономдор бар, агрономдор баарын эсептеп чыгыш керек да. Аймакта суга суу менен камсыз кылууну тең алыш спасы аткарат. 2005-жылы уюштурулган мекеме 1560 гектар сууга таянты тейлейт. Эгерде Бешик каналындагы тазалоо иштери бүтсө, бир нече дыйкандарга суу толугу менен жеткирилип калат. Анткени буга чейин дыйкандар түшүмү азалып, менети да акталбай калган учурлар болгон. Мисалы үчүн бедени алган болсок, беде 3 орулат. Эгерде суу болбосо, беде эртең мененки жазгы жаандан гана бир орулат дагы, экинчи, үчүнчү ороктон калат. Демек, бул деген сөз 1 гектардан 300 орточо менен 300 пресс беде алынган болсо, 600 пресс беде ала албай калды дегендик болот да. Ошондо дыйкан демек 600 пресс 100 сомдон болгондо эле 63 000 сом дыйкан зыян тартып атат. Ош облусунун Каракулча районунун Кашкажол айылындагы бул каналдын курулушу быйылкы жылдын жаз айларында башталган. Жалпы 450 гектар аянт жерин сугарган Бешик каналынын узундугу 1825 метрди түзөт. Ушул тапта 8 миллион 200 миң сомдук жумуш аткарылды. Буга чейин каналды тазалоо да өзүнчө көйгөй болчу. Жылда бул адам күчү менен техника жалдап иштетет элек. Бир жылда суу катмалында дагы сууну токтотуп, экинчи жолда да тазаланган болот эле. Бирок толук кандуу элде камсыз кыла албайт элек суу менен. Анан эми биз ушул Дүниелик банктын алкагында экскаватор техникасын алдык 2 миллион 200 миң сомго. Ошол техниканы алып, буга чейин ушул каналдарды техниканын күчү менен тазалап жүргөнбүз. Каракулча районунун Кашкажол айыл аймагында жүрүп жаткан бул долбоор 2022 жылдын март айында бүткөрүлөт. Облус башчы 2 жыл аралыгына жеткирбей эле бул курулушту бүткөрүү керектигин сунуштады. Эрмек Муратбек уулу, Мунарбек Арзыбек уулу, Пирамида Ош.